Мамиле куруу. Мамиле түзбөй эле эреже түзсөк, каршылыкка кабылабыз. Бул бүгүнкү тема. Мен кайда барбайын, бардык жерде үй бүлө менен неберелеримди көп мисал кылып айтам. Бирок билесиңерби, бала менен мамиле куруп баштаганда силер бир нече нерсени билишиңер керек. Биринчиден, эч качан кеч болбойт. Эч качан. Балаңыздын жашы маанилүү эмес. Ал 30дабы, баңгизат колдонобу, түрмөдөбү же сутенербу мааниге ээ эмес. Силер мага бул күлкүмүштүү, кайдыгер өспүрүмгө караганда мындай адамдарга сөзүң жакшыраак өтөт дешиңер мүмкүн. Жакшы иш баштаганга эч качан кеч болбойт. Ал үчүн кээде көбүрөөк убакыт талап кылынат. Эмнеге? Анткени көбүрөөк нерсени жашап көрүш керек. Билесиңерби, мен дагы эмнен үйрөндүм. Бала чоңойгон сайын чогуу өткөргөн убакыт аркылуу жакын мамиле куруу оңоюраак болот экен. Ал эми балдарды тарбиялоодо дагы бир эске алчу нерсе бар. Муну көпчүлүк эркектер ойлонушпайт. Бирок аялдардын көбү балдары андай эмес болсо да башкалардын балдарын билишет. Мүмкүн кээ бирөөлөрүңөр ошондой балдардын бирөөсүнө турмушка чыккандырсыңар. Кээ бир балдарды тарбиялоо чындыгында эле абдан кыйын. Кээде андайларды оңдоп кайра төрөгөнгө болсо деп ойлойсуң. Чын эле, мен төрөт үйүнөн келгенден тартып эле көп кыйынчылык туудурган бир нече балдарды билем. Бул жерде ата-энелик жөндөмдүүлүктүн эч тиешеси жок. Мен убагында ушул тууралуу китеп жазганмын. Ал ажыраган муун деп аталат. Мындай баланы илим эмне деп атайт билесиңерби? Билип алга. Ийилген бутак деп атайт. Тарбияга көнбөгөн балдарды ошентип аташат. Илим дагы так ыйык жазуудагыдай айтат. Ошондой баланы зордук, зомбулук, баңгизат, алкоголь ичимдиктеринен сактоонун эң жакшы жолу бул аны менен үзгүлтүксүз мамилени куруу. Бул ыкма көпчүлүк учурда сөзсүз түрдө эмес, ийилген бутакты түздөйт. Эгерде силердин балаңар тарбияга көнбөй жатса, көңүлүңөрдү чөгөрбөй аракет кылгыла. Анткени кылган аракетиңердин үзүрүн көрүш үчүн көп жыл талап кылынышы мүмкүн. Бирок ошондо да ийилген бутак түзөлбөсө, анда жок дегенде ошол балаңар менен мамилени чыңдоо, бул алардын көптөгөн туура эмес иштерге баруусунун алдын алуу үчүн жасаган эң жакшы аракетиңер болот. Кайрадан баягы принципти кайталайм. Мамиле түзбөй эле эреже түзсөк, каршылыкка кабылабыз. Же мындай десеңер болот. Мамилесиз чындык четке кагууга алып келет.